Рахмат. Кийинки сөз Жакышев Русланбек Шергазиевичте. Саламатсыз, урматтуу кесиптештер, урматтуу Алымкадыр Сайбердинович. Албетте бул бюджетти колдойбуз, бирок чыгашаны кичине азайтсаңыз, ошол менен биргеликте эле сизге баягы кечеги кыялдар бүгүн жоктоп коет го. Кечеги Алымкадыр Бейшеналиевди бүгүн тааныбай атабыз да. Сиз кайрадан министр болуп келгенде бүтүндөй коомчулук биз да жогорку кеңеш абдан кубаныч менен бир добуштан колдоп министр кылдык элек. Акыркы убактта сизди коомчулукта биз жакшы тааныбай атабыз. Анткени сиздин кылган ишиңиз, сөзүңүз, духуңуз бар эле. Ошо ордуна жылбагандай сезилип атат да. Сизге суроом, мынакей биз эми көп учурларда жаштар бизге кайрылышат. Өзүнүн жумушун мыкты билген, бардык тармактар басып өткөн кандидат науктар бар, доценттер бар. Ошо өзүнүн мекенин сүйүп, кызматын, илимин, билимин сүйгөн азаматтар көп. Бирок ошолор айтышат да, баягы эле Жети Доандагы райондун больницанын жетекчилери, ошо шаардын больницанын жетекчилери, баягы эле аксакалдар, чоң эски кишилер отурат депчи. Качан жаштарга орун болот бизге депчи. Ошо жетекчилер кайсы критерий негизинде шайлайсыздар, ошого кызмат коесуздар? Мен дагы жооп берип коем. Мен мурдакы эле Бейшеналиевмин. Андан өзүмдүн духумда түшкөндө, бирок тактикамды мен айтет деп сиздерди кошуп алып, мурун бир 180-200 больницаларды жапчасына текшере турган болсок, Ош базарын текшере турган болсок, биз өзүбүз жаңы барчыбыз. Азыр мен сиздерди кошуп алып барып, сиздердин көп депутаттар, көп врачтар менен жүрөм. Жанымда жүргөн мынакей Изатбек кызы Аида жүрөт, Айбек Тураталиевич жүрөт. Башка депутаттарды мына 15 депутат менен мен азыр иш кылып жүрөм. Көчө мурдагы күнү Самый Кожо Мирлан менен чоң биз жерлер текшерип, интервьюну Самый Кожо Мирлан берип атат да. Ошон үчүн эмчүн дегенде сиздердин жардамыңыздар менен мурдакы реформа болуп атканда чечилбей калган иштердин баарын чечкенге аракет кылып атабыз. Жетекчилер жөнүндө айтып кетсеңиз. Жетекчилер боюнча мен өзүмдүн дагы айтып кетейин. Көп кадр вопроско киришпейм, биринчиден. Экинчиден, бузулуп келатканда 6 айга мен мораторий кылдым, главврачтарды койбоюш депчи. 6 айдын ичинде мен тапшырма бердим. Ошол критерий боюнча же конкурс боюнча же бирдеме болуп, ошол татыктуу адамдар. Бирок биринчи очередь ошол больницалардын сотрудниктерлердин мненияларын биз алабыз. Ошол иштеп аткан жерде ким өзү патриот болуп, ошол больницаны оңдоп кетип, ошондой эле эл арасында, медиктердин арасында өзүнүн ишмердүүлүгү менен авторитети болсо, ошолорду биз главврач коебуз. Алымкадыр Сайбердинович, мына тез жардам машинасы боюнча Талас областынын Бакай Ата району деген район бар. Райондо эң эски жеткен райондун больницанын ооруканасы дагы акыбалы абдан жаман. Мына быйыл жайы менен канализация деп коет, ошо каны дагы, жини дагы көчөгө агып, элдин баарынан мына кыжырына тийип, ошо больницанын акыбалы абдан эскилиги жетти да. Анан муну Кудай буйрса келе жаткан жылдарга куруу максат планда бар. Ошол жерде скорый тез жардам машинасы да жетишпейт экен. Ал жерде 9 айлык өкмөт бар. Аралыктарды абдан алыс. Таластап Сакогорго кирген район. Ошол жер тез жардам машинасы жетишсе экен. Азыр келген машиналар ошол жака бөлүнөлбү же бөлүнбөйбү? Ошону айтып койсоңуз. Мен айтып кетейин. Азыркы кезде Минздравда 2 замминистр Талас областынан, начальник управлениялардын Талас областынан бүт бардык муктаждыктардын баарын биз чечкенге аракет кылабыз. Сиз айткан Бакай Атага эртең берилет тез жардам машинасы. Рахмат. Анан ошол эле жана айта кеттиңиз сөзүңүздө арабтардан быйыл ФАП салып беребиз депчи. Ошо бир ФАПты Бакай Ата районуна бөлүп бере аласызбы? Документи бардыгы даяр. Ошо район центринан дагы Таласка дагы алыс бир тоолуу жайгашкан бир айыл бар да, ошо Түтө деген айылга. Мен азыр мынакей ушул сиздин ушул жерден айтып коеюн. Мага айыл өкмөтү чыгып, мен аларды мынакей Назира Азимовна менен сүйлөшкөндөй кылып, сайын этип коем и сразу баштайбыз. Ошентип сиздин атыңыздан ошол жерге благотворительный фонддон биз ФАП куруп беребиз. 6-7 айдын ичинде биз куруп беребиз.
Алымхан Сабирдин айыл өкмөтү сизге чыкпайт дейм. Айыл өкмөттүн телефонун сиз эч убакта албайсыз. Мен жогорку кеңеш аркылуу кат жөнөтөйүн сизге. Мага айыл өкмөтүнөн бүт бардыкынан алам. Мен күнү түнү алып турам. Айыл өкмөтү мага чалып, эмчи деген айыл өкмөтүнүн өзүнүн требованиясы бар. Ошол жерден жердин баягы эменичи салган. Жердин эмелердикин же сизге жөнөтсүн, мен сизге помощник аркылуу берейин. Кандай требования болсо, бизге деген жер, архитектурный эме болсо эле барып биздин благотворительный фонддор сала башташат. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз Төлөбаев Албак Зарлыковичте. Урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар. Өткөндө Үскөл район Тамчы айылына барып келдим да. Тамчы айылында баягы бир эски больницаны бузуп, арабский фонд Асафа аркылуу, же арабский фонд бу жанакы немет салып атат. Билесиз да. Ошону Кудай буйрса быйыл бүтүрөт экенбиз. Убагында мен буздуруп ал жерде баштайлы деп ойлогонбуз. Ошол жерге да жанакы скорый помощь, тез жардам машинесин эметип берип койсоңуздар, биягы Чолпон ата менен балыкчыны жанакы туризм сезонунда разгрузка кылат элек да. Билесиз да, Тамчыда азыр аябай нагрузка. Сиз айткандай мен ал жерге барып, стройка менен таанышып келдим. Үстө бүтүп, азыркы кезде баягы ишин иштеп ачыптыр, көрүп келдим. Ошоңа бир тез жардам машинесинде караштырып берсеңиз, себеби туризм убагында аябай жардам болот да Тамчы айылына. Андан кийин билесиз, Тоң районунун Каракоо айылында больницаны баштаганбыз. Азыр быйыл кичине кээ бир элементтери калыптыр, аны Үскөл өнүктүрүү фондунан бүтүрөт экенбиз. Ошону да бир өзүңүз көзөмөлгө алып коесузбу? Анан мына сиз ар дайым биздин эмени көңүлгө алып чечип бересиз. Өткөндө да Тоң районуна бир фап чечип бергенсиз. Мына Ичке Булуң айылында фап даяр, баары даяр. Бүт жери, бүт бар даяр. Бар эле салыш керек. Сиздин жардамыңыз. Эгер бүт бар даяр болсо, кагазы келсе, мен бүгүн эле кечинде өткөрүп берип туруп, ушул жаңы жылга чейин баштайбыз. Азыр Жети күздүн акими сиздин приемныйга чыгат, Кудай буйрса. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз Алимжанова Нилуфар Якупжановнада. Рахмат, Жамиля Куанычбековна. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, бүгүнкү жыйын катышуучулары. Алымкадыр Сабирдинович, мен суроом сизге. Мына 2024 жылда фонддон 100 миллион сом акча каражаты каралыптыр да. Жабдыктарга жаңы технологиялар, улучшение технического оснащения дейт. Ушул аймактарга болобу, көңүл бурулабы? Аймактарга бөлүнөт. Кандай жаңы технологияларды аласыздар, жанагындай оборудование медицинское? Эми ар бир жерде больницаларда мукташтык болгон бизге аппаратураларды заявка беришет. Ошолордун баардыгын биз Азыр пока так тизме жок, же барбы? Кайсыл региондорго бересиздер, барбы? Эми азыр айтып атам, биздин мукташтыктарды 24-жылга заявка берип атышат больницалардын баардыгы. Ошолор кайсы эмет, мисалы алсак УЗИ аппараттарды, гастроскопия, эндоскопия, эхографияларды бизге заказ берет, биз ошолорду ушул акчадан сатып берип туруп мукташтыктарды жабабыз. Ошол себеби аймактарга көңүл буруңуздарды мен айтып кетет элем. Эң көп биздин калкыбыз ошол жерден ооруп, мына Бишкекке келип, сапаттуураак дарыланып кетели деп аябай мындай жарандарыбыз кыйналып атат да. Бул экинчи суроом, Азамат Кеңешевич, ушул кош бойлуу аялдарга, биздин айымдарга кандай жардам каралат? Мындай конкретно айтсаңыз, 24-жылга канча акча каражаты каралды жана кандай жеңилдиктер, жардам болот? Саламатсызбы? Жакшы суроо болуп атат. Кош бойлуу аялдар учетко алгандан баштап биз камсыздандыруу полисин бекер беребиз. Бир жыл ошо төрөп, дагы баласы эметкичекти бир жылга ал баягындай жарайт да, мөөнөтү бир жылга. Анан ошол полистин негизинде жанагындай. Ошол полистин негизинде кандай эмне бекер болот? Эмне льготный болот айтып коесузбу? Мында бизде айымдар узуксун. Льготный рецепттер жазат, билесиз, боюнда бар адамга фолиевый кислота, железо, ошонун баарын такай ичип туруш керек. Ошолордун баарын жана биз менен түзгөн келишим менен түзгөн аптекалардан баягындай скидка менен дарыларын алышат. Андан кийин боюнда бар аялдар эгер ооруканага жатып калса, бүт кызматтар бекер болот, акысыз болот.
Андан сырткары стационарга жатса дагы баягындай зарплата төлөнбөйт. Төлөгөндө дагы роды бесплатные, хоть кесарево, хоть какие роды, физиологические роды бесплатные. Неге мен бул суроону бердим? Себеби мына учетко турганын алганда дагы акча талап кылышат экен да, биздин кош бойлуу аялдаргачы. Сиз азыр айттасыз госпрограмманын негизинде турабы, льготная деп. Бирок турмушта андай жок да. Мамлекеттик кепилдиктер программасы Кайсыл жакка кайрылыш керек ушундай учурларда, мисалы үчүн? Бизде 113 шыр байланыш телефону бар. Бүгүн ошо күнү түнү иштеген режимге өткөздүк. Анализдер бекер болуш керекпи кош бойлуу аялдарга же жокпу? Ушуну айтып койсоңуз. Эгерде каттоодо туруп жана жолдомосу бар болсо, бүт баары бекер болуш керек. Бирок тилекке каршы турмушта андай жок да. Мен өзүм деле поликлиникаларды жекемтип карап байкап жүрөм. Өзүм аябай жазып алам көбүнө. Өзүм көзүм менен да көргөмүн. Ошол системаны мындай иштетип койсоңуз, себеби сиздер льготная программа деп аябай чоң акча каражаттар бөлүнөт. Бирок азыркы учурда бул ишке ашпай келет. Элементарно учетко алгандан баштап анализ, забор крови деп элементарно ошолорго чейин акча алат. Биздин аялдарданчы кош бойлуу аялдарга качан гана мамлекет өзгөчө көңүл буруп, өзгөчө колдоп, ошондо дени сак улут төрөлөт бизде. Ушуга канча акча каражат мамлекет бөлүп атат? Ар бир ушу ГСОда болобу, ТЦМда болобу, больницада болобу, ушу биз чоң-чоң жана баннерлер делдиргенбиз. Ушу 113 кызматты шыр байланыш телефону ар бир ушу отделенияда илинип турат. Бизге кайрылса, ушундай факт болсо, биз териштирип эметип беребиз. Канча акча каражат бөлүнүп атат айтып койсоңуз? Именно по беременным. Именно по беременным эметпейт, бизге родоспоможенияга Это начинается же с постановки на учет турабы, ошодон баштап акча каражат. 1 миллиард бөлүнөт экен. 1 миллиард? 24 жылга 1 миллиард бөлүнөт. Бул жакшы, дагы бул акчаны көбөйтүрүш керек.